Дааратканада зордукталган тергөөчү кыз милиция тармагында иштебейт. Ленин райондук ички иштер башкармалыгында тергөөчү болуп иштеген кыздын дааратканада 3 жолу зордукталганы соц тармакта чуу жараткан. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер башкармалыгы Ханзада Абдразакова аттуу тергөөчү иштебей турганын билдиришти. Буга чейин өзүн тергөөчүмүн деп тааныштырган кыз аны белгисиз бир эркек дааратканада 3 жолу зордуктаганын айтып, ал Ленин райондук ички иштер башкармалыгында тергөөчү болуп иштей турганын, капитан экенин айтып чыккан. Саламатсыңарбы? Ана кыз чалды. Мен Мухаммед Абдразакова Ханзада Ленинский роуды старшинстан капитан майор генерал. Булардын үстүнөн арыз жазам. Оно качып кетти, кармаган аны. Ой, Берке, акылы башка, Берке, мени сөктүң сен. Деп плюс мыякта мен туалетке алып келет, мага 3 жолу издан сылып айтып кылды. Там бородатый бала, сакалчан бала. Анан оны жерде ичкерде дагы охранник полный айтып берет, камера кадыр ютубка чыгарып коюш. Айтып. Сиз келсеңер, тартып чыгарасыз. Биз менен. Алмаз чыкпады жумушка. Напарнигиң бас. İçkeri gibi böyle. Ал сыртка алып чыктыраман да. Мына мен сөктүм, мунун Адидасыңды тестирип пидорас кылып кийгизип коем дедим. Канчык деп сөктүм, камерада бүт бар мен. Бишкек шаарындагы 1-май 1 мандаттуу округтан Өмүрбек Текебаев Сверлов шайлоо округунан Атазывтар талапкер болору айтылууда. Бүгүнкү жогорку кеңештин жүзүн көрүп үмүт өчкөндөр үчүн дагы бир шанс. Текебаев, Атазов парламентке барып калса, Мадумаровтар күчтөнүп, күчтүү депутаттык корпус түзүлмөк. Трибунада калыс сүйлөмүш болуп, кнопканы кошоматка баскан Альянс Ыйман Нуру партиялардын кыянатчылыгын карап отуруп, Текебаев менен Атазов абадай керек. Башкалары баягы эски памперс деп пост жазган Facebook колдонуучу Эрнис Нурдин. Чындап эле жогорудагы эки адам талапкер болобу, болбойбу жакында билинет. Эскерте кетсек, 27 февралда Бишкектин номер 27 1-май жана номер 29 Сверлов районунда бир мандаттуу шайлоо округтары боюнча жогорку кеңештин депутаттарын кайра шайлоо өтөт. Аталган округтарда 28 ноябрда өткөн шайлоодо бардыгына каршы болгондор басымдуулук кылган. Мыйзам боюнча мындай учурда кайра шайлоо өткөрүлөт. Погончон кырысалар. Кашкар Жуншалиев менен Орозбек Опунбаевдин Бишкекте жүргөнү айтылууда. Погончон кырысаларга кепти буралы. Кашкар Жуншалиев менен Орозбек Опунбаев Бишкекте эле жүрөбү. Эч кимди тоготушпайбы. Бул боюнча орган кызматкерлери тарабынан күбүр шыбыр кепти кантип тыябыз? Эмне үчүн бийлик кылмышка шектүүлөргө издөө салып, камакка алуу аракетин көрбөй келүүдө? Койташ окуясындагы элдин жапыр тепки жегени, ар кандай оор жаракаттарды алышканын баарыбыз билебиз. Кийин 4-5 октябрда орун алган Борбор калабыздагы башаламандык, Үмүтбектин өлүмү, жүздөгөн жарандарыбыздын жарадар болушу, анагында канчасы майып катары кыйналып жүрүшөт. Ошондой эле милиция кызматкерлеринин да жабыркагандар арбын эле. Дал ушундай аянычтуу көрүнүшкө Кашкар Жуншалиев менен Орозбек Опунбаев күнөөлүү экенин коомчулук какшап айтып келетса да, эмне үчүн реакция берилбейт? Мындай жексурларды камакка алып туруп, кашайта сурак алып, элдин көксөөсүн суутуш керек. Булар ырдаган тейди, Сокеге көрсөтмө беришип, көп сырларды ачып беришмек. Акыры Сооронбай Жээнбековдун дагы кан төгүүгө себепчи катары жазасын алары ачыкталып, камалып, калыс баа берилмек. Ошондо бийликтин рейтинги көтөрүлөт эле. Оор үшкүрүктөр чыгып. Азия Ньюс гезити. Булак Карыва Кежи. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровду жана кыргызстандыктарды жаңы жылы менен куттуктады. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президентинин басма сөз кызматы билдирет.
2021 жыл достук, союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүк принциптерине негизделген орус-кыргыз мамилелеринин оң динамикасы менен белгиленди. Соода-экономикалык, гуманитардык жана аймактар аралык байланыштар, евразиялык интеграциялык процесстердин алкагында өз ара кызматташуу, коронавирус пандемиясына каршы күрөштө күч аракеттерди бириктирүү күчөтүлдү. Биз Россия менен Кыргызстандын ортосундагы көп кырдуу кызматташтыкты, элдерибиздин бакубатчылыгы үчүн Борбордук Азия чөлкөмүндө туруктуулукту жана коопсуздукту чыңдоо кызыкчылыгында мындан ары да ийгиликтүү жүргүзө берерибизге ишенем деп айтылат куттуктоо телеграммасында. Владимир Путин Садыр Жапаровго ден соолук жана ийгилик, ал эми бардык кыргызстандыктарга тынчтык жана өсүп өнүгүүнү каалады. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык Кыргызстандын социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө кошкон зор салымы, ошондой эле кесиптик ишмердигиндеги зор жетишкендиктери үчүн төмөнкү жарандар мамлекеттик сыйлыктар менен сыйланышты. Кыргыз Республикасынын эл артисти Ардак Наамын төмөндөгүлөр алышты. Жумалиев Турусбек Канатбекович, режиссер, актер, алып баруучу. Мулдоева Гүлшан Абыкаевна, алып баруучу. Өзүбеков Асылбек Абазович. Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын директору. Ош облустук филармониясынын директору. Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлшайыр Садыбакасова даңк ордени менен сыйланды. Киноактриса, сатирачы, алып баруучу Гүлжайна Атаканова Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы менен сыйланды. РЧ Бишкек шаарынын мэриясынын маданият башкармалыгынын Кыргыз руху фольклордук ансамблинин солисти Замир Арыкбаев менен эстрада ырчысы Гүлнара Калдарова Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамын алышты. Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы менен Учур мамлекеттик жаштар театрынын жогорку категориядагы актёру Нурдөөлөт Копоев жана эстрада ырчысы Төлөмүш Шакиев атындагы улуттук Кыргыз фильм кино студиясынын актрисасы Асем Токторбекова сыйланды. UFC турнири боюнча дүйнө чемпиону Валентина Шевченко Чыңгыз Айтматов атындагы медаль менен сыйланды. Бул тууралуу Шевченко соц тармактагы баракчасы аркылуу кабарлады. Маалым болгондой, сыйлыкты коомдук ишмер Ассоль Молдохматова тапшырган. Жогорку даражадагы сыйлык үчүн мушкер кыз ыраазычылык билдирген. Она будет занимать самое почетное место у меня дома, и я очень благодарна за такой шикарный подарок в канун Нового года. Мы обнимемся, просто мы все любим вас и восхищаемся. Большое спасибо. И можно кыргызстанцам пожелать. Хочу нового 2022 года счастья, здоровья, удачи, чтобы вы были всегда любимы, чтобы вы чувствовали поддержку ваших близких. Вдохновляйте друг друга, вдохновляйте на новые подвиги, на изучение что-то нового, чтобы вы никогда не останавливались на достигнутом, что вы всегда стремились к совершенству. Кыргызстандык ырчы Александр Волкодав Россиянын «Голос» теледолбоорунун жеңүүчүсү болду. Ал долбоордун финалына чыккан атааңдаштары казакстандык Алишер Каримов, Эрнар Садирбаев жана россиялык Элина Панды артка калтырды. Финалдык концерттин башында Волкодав насатчысы Пелагаеви менен нидерландык ырчы Дункан Лоуренстин аркада чыгармасын аткарды. Андан соң Сергей Трофимовдун казача ырын жыйынтыктоочу этапта Луч солнца золотого чыгармасын ырдады. Александр Волкодав 32 жашта. Ырчы кыргыз, орус, англис, испан тилдеринде ырдайт. «Голос» долбоору Россиянын биринчи каналында 2012 жылдан бери чыгып келе жаткан таланттар сынагы. Ага 2016 жылы кыргызстандык дагы бир ырчы Кайрат Пирмердиев катышып 3-орунга ээ болгон.